Assalamu алейкум. Урматтуу Талас облусунун 2-чи элдик курултайынын делегаттары, урматтуу биздин төрагабыз Таалай мырза. Мен Көчөрбаев Замирбек Керимбекович, Кайынды айыл өкмөтүнүн делегат. Бүгүн атайы видео кайрылуу жасайын деп чечтим. Бул видео кайрылуу сизге. Урматтуу Талай мырза, сиз кече күнү көпчүлүк делегаттардын добушун колдоосуна ээ болуп, төрага болуп шайланып, жана дагы Талас облусунун атынан улуттук кеңешке талапкер катары сунушталдыңыз. Мен сизге ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү кайрылуунун маңызы алдыда 20 күндөй убакыт калды. Курултайдын болоруна 15 декабрда жана 16 декабрда курултайда биз ошол мыйзамга ылайык, жобого ылайык кандай иштерди алып барабыз, кандай иштерди кылышыбыз керек. Ошол жөнүндө мен сизге кайрылуу кылайын дедим. Менин колумда азыркы конституция колумда. Мында 70-чи беренеде мындай деп жазылган: президент өзүнүн демилгеси же жогорку кеңештин элдик курултайдын сунушун эске алуу менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин мыйзамга ылайык кызматтан бошотот деп турат. Эми ушул конституцияга ылайык жазылган биздин конституциялык элдик курултай мыйзамы бар. Ал 2023 жылдын 28 июлунда Эркин Ток гезитине жарыяланган. Мен бул мыйзамды жана жобону бүгүн өзүбүздүн WhatsApp группабызга салдым. Ошол жерден дагы бир сыра окуп түшүнүп алсаңыз болот. Эми мен азыр жогоруда айткан 70-чи беренедеги ой же пикир ал биздин конституциялык мыйзамыбызда дагы 5-чи беренеде мындай деп жазылат: элдик курултай Кыргыз Республикасынын президентине, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин кызмат ордунан бошотуу жөнүндө сунуш киргизет. Менин айтайын дегеним ушул эле. Эми 20 күндөн кийин биз курултайга барабыз. Талас облусунун делегаттары 41 делегат. Биз кандай сунуш киргизебиз? Эмне дейбиз? Бизде аткаруу бийлигинин жетекчилерин кандай иштеп атат? Кантип баа беребиз? Же баары жакшы иштеп атат деп кол чабып келебизби? Кантип сунуш беребиз? Бул жөнүндө жогорку кеңеште эсиңиздерде болсо ушул мыйзам талкууланган. Ошол учурда бир күндүк жөнүндө сөз болгондо ошол жерде биздин жогорку кеңештин төрагасы Нурлан мырза мындай деген: маселе жок. Бул элдик курултайга делегат болуп шайлангандан кийин ошол делегаттар курултайга бары чактуу убактылары бар. 2 ай убактысы бар, 1 ай убактысы бар. Ошол убакытты туура пайдаланып, мыйзамдагы көрсөтүлгөн нерселерди ишке ашырып койсо болот деген. Биз антип-минтип бул ишти жасап, төрага шайлап антип-минткенче бизде бир топ убакыт өтүп кетти. Асылда аз убакыт калды. Эми ушул аз убакытты биз туура пайдаланабызбы? Ал сизден көз каранды. Сиз ушуну жетекчиликке алып, эртеңден баштап 4 райондун акимин отчетун угушубуз керек. Баа беришибиз керек. Мындан ары иштесинби, иштебесинби? Буга чейинки өткөн курултайдагы талаптар, сунуштар аткарылдыбы? Аткарылган жокпу? Аткарылбаса эмне себептен аткарылган жок? Ошонун баарын сурашыбыз керек. 4 райондун акиминин отчетун уккандан кийин анан биздин ыйгарым укуктуу өкүлүбүздүн, президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн же
мурунку тилче айтканда губернаторубуздун отчетун угуп баа беришибиз керек. Эми мейли отчет дебей маалыматын дейли, жеңилдирээк, кулакка жагымдуураак болсун. Маалыматын угуп баа беришибиз керек. Мындан ары иштесинби, иштебесинби? Же болбосо жанагындай эле талаптар буга чейинки делегаттардын, биринчи элдик курултайдын делегаттарынын талаптары аткарылдыбы? Аткарылган жокпу? Себептерин биз билебиз. Биз ошол кезде койгон талаптардын 90% кайра эле айланып келип жергиликтүү бийликке берилген. Жергиликтүү бийликке тапшырмалар келген. Мына ошол жөнүндө угушубуз керек. Анан 24-жылга программаларды угушубуз керек. Эмне иштерди алып барат мындан кийин? Анан ошонун баарын угуп туруп, анан биз президентибиздин астыгын арганда бир пикирге келип туруп, Талас облусунун делегаттары президентибизге сунуш келтиришибиз керек. Биздин урматтуу президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлү жакшы иштеп атат. Дагы иштей берсин. Биз колдойбуз дейбиз. Же болбосо канааттанган жокпуз ишине. Алмаштырып бериңиз. Башка иш билген адамды жөнөтүңүз деп айтышыбыз керек да. Акимдерге да ошондой баа беришибиз керек. Мына ушул милдет сизге кече күнү жүктөлгөн. Сиз буга чейин дагы жетекчилик кызматты аркалап жүргөнсүз. Сизди мен түшүнөт деп ойлойм. Ошон үчүн мен бүгүн сизге видео обращение кылып атам, кайрылуу жазып атам. Ушуну тез аранын ичинде колго алыңыз. Негизги курултайдын өзөгү, негизги курултайдын маңызы мына ушул жерде. Башка майда чүйда көйгөй жана башка нерсенин кичине экинчи орунга кое туралы. Эгер биз өткөн жылдагы сунуш пикирлерибиздин кандай аткарылганын, эмне болгонун биле албасак, анда бүгүн биз сунуш пикирди айтпай туралы. Кандай дейсиз? Сизди урматтап, мен Көчөрбаев Замир Керимбекович.